Адамдын интеллектуалдык потенциалына түрткү берүү өлкөдөгү инновациялык процесстердин өнүгүшүнө өбөлгү болот. Мындан улам мектептерден баштап жогорку окуу жайларга чейин бул багыттагы иштерге басым жасалышы керек дешет экономист серепчилер. Анткени инновациялык жетишкендиктер жөндөн жөн эле жаралып калбайт. Окуу жайларынан 1-класстан баштап деги баягы математиканы окутуп аткандай эле уже анан ошол бир көркөмчүлүк, жанакындай бир изденүү, ошол жанакындай бирдеме таанып, мындай бир жаза алмаган нерселерге ошондой бир көңүл буруп туруп, балдарды ошондон баштап эле көндүрүшүбүз керек. Андан тышкары жанакы математика болобу, химия, биология болобу, ошондой физика сабактарына басым кылып, аларды мектептен баштап жанакы институттарда кеңири жайылтып, ошону баягы үйрөтүп, ошонун негизинде жанакындай ар кандай инновацияларды чыгарышыбыз керек. Акыркы жылдары Кыргызстанда IT, туризм тармактарында, анимация, музейлерде ошону менен бирге санариптештирүү чөйрөсүндө эмгектенген чыгармачыл адистердин иши алга жылууда. Ал эми президенттин креативдүү экономиканы өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасын прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгы ушул тармактагы иштерди алга жылдырууну шарттайт. Анткени чыгармачыл инсандарга кайсы гана чөйрөдө болбосун, креативдүү индустрияда жаңы ачылыштарды киргизүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Я думаю, что большое подспорье для молодежи. Президенттин креативдүү экономиканы өнүктүрүү боюнча жарлыгынын чыгышын өзгөчө бул тармактарга бар күчүн жумшаган адистерге кубаныч тартуулады десем болот. Анткени бул жаштарга жардам бергенден тышкары шарттар түзүлсө, көптөгөн таланттуу адамдардын эмгеги ачыкка чыгып, жаңы ойлоп табуулары жаралат. Биз креативдүү индустриялар боюнча адистер көптөн бери бул жакка көңүл бурууга убакыт келгенин айтып келгенбиз. Эми жарлыктын алкагында бул жаатта иш алып барууга чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Адамдын интеллектуалдык потенциалы аркылуу калктын кирешесинин өсүүсүнө жана иш менен камсыз болуусуна жол ачат. Ошондой эле экспортты жогорулатууга жана инновациялык ишкердикти өнүктүрүүгө чоң маани берилет. Жарлыктын аткарылышынан биз эң биринчиден креативдүү парк түзүүнү күтөбүз. Анткени бул көмүскө экономиканы биринчиден чыгарат. Көп ишкерлерди көмүскө экономикадан чыгарат. Анткени бүгүнкү күндө креативдүү адамдар мындай мамлекетке байланышы жок. Алар ар бир мамлекеттин иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Ар бир мисалы үчүн мамлекет салык жактан кысым жасаса же эмелер жасаса, башка мамлекетке көчүп, ошол мамлекетке жардам бериши мүмкүн да. Ошондуктан бир жагынан салык жагынан эрежелер чыккандан кийин мындай түшүнүктүү эрежелер дегенде ошолордон кийин мындай көмүскө экономика чыгат жана инвестициялык климат көтөрүлөт. Бул жаатта эксперттердин пикиринде ар бир өлкөнүн креативдүү экономикага ыктоосу учурдун талабы. Жөн жеринен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 21-апрелде дүйнөлүк чыгармачылык жана инновациялык ишмердик күнү деп жарыялаганы жок. Мунун баары дүйнө жүзүндө азыр креативдүү экономика өзгөчө актуалдуу болуп жатканынан кабар берет. Бизде жер жүзүндө ар кайсы ресурстардын кемип атканы баарыбызга эле анык эле болуп калды. Анан ошону кандай кылып туруп ошол ресурстардын ордуна дагы бир жаңы технологиялар, жаңы материалдар болуп ошону киргизгенге ошол инновациялык жанакындай багыттар көбүнчө жардам берет. Эми министрлер кабинети креативдүү экономиканы өнүктүрүү концепциясын бекитет. Муну менен катар креативдүү индустриялардын классификациясы аныкталып, атайын парк түзүлөт. Министерство экономики поручит. Экономика жана коммерция министрлиги бул тармакты өнүктүрүүгө багытталган укуктук нормативдик актыларды кайрадан карап чыгып, толуктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизет. Ошондой эле ар бир өлкө артыкчылыгына жана өзгөчөлүгүнө жараша креативдүү экономикага эмнелер кирерин аныктап алат. Бул боюнча да биз классификацияларды тактайбыз. Жогорку технологиялар парк аркылуу азыр IT тармагындагы адистер ийгиликтүү иштеп жатат. Аларга түзүлгөн шарттардай эле креативдүү индустрия менен алектенгендерге стимул бере тургандай шарттар түзүлөт. Жарлыкты ишке ашыруу боюнча чараларды улай креативдүү индустриянын паркы жөнүндө мыйзам долбоору даярдалат. Президент министрлер кабинетине бул долбоорду 1-октябрга чейин жогорку кеңештин кароосуна киргизүү тапшырмасын койду. Мээрим Дүйшүналиева, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.